Tamam, başlay berіңiz ağa. Assalamualaikum jamat. Bizge toğulganımızın sebebi birinciden şu ardınızlarga yaxşılık ынтымақтастықты қалайбыз. Şu немеге toğulganımızın sebebi şu компромат су сақтауычы туралы. Компромат су сақтауычы елдің үндемесінде талабында гыдай болып, şu елге қалған неме кылабыз. Суды Өзбекстан пайдалана берсин. Şu немесі жери өзүбүздө калсын. Şol ondan başka hiç nememiz yok. Şu yerde biz de şu yerde tuğulup öskenbіз. Komprovatın nemesini varını biliyoruz. Sonundan şu kalarımız şu komprovatka tegen neme adlarda çıkarıp koştardı suranavuz diye bir köpçülük vardı. Eldim bari şol nemeni. Sonun katarında şu akıl aytpayıptı dağı çıkarıp koşun suranavuz. Onun çoğata çoğun buğaları dağı şol dedi tuğulup ösken. Bizden hiç nememiz yok. Sol köşe birlikte neme kılgan nememiz yok. Talabız gana komprovatda özüzde kalışını neme kılabız. Kırgız elinde kalganlık neme olur. Suranabız şu. Assalamu alaikum. Mevcut. Muna şu koy köpten beri kozbolup otat. Ne deybiz? Bu meseleni Birlikte nemelerde başka iki birlik mamile kılıp turdu eldin talabını birinci çıktı koyup uşul oң жағына çetse болады. Анан кейін bu çegara meselesi bardığımızga kıyın. Keyingi muğundarga öte koy-koydu jaratat bu. Hazır biz boltur dep neme koyuyoruz, bir keyingi muğundarga bu öte çoğun koy-koylardı jaratat. Emi ne deybiz? Uşul Özbekistan'ın birligi, özüzdükü, çoğulup, oң жағына çeçip, elдің talağını oң çeçip neme olup berse. Anan keyin begünü ança bizim nemelerimiz kamalıp ketken baldarımızды çıkarıp akıl aytpayıptı. Hem barыңыздар bilesizler, hiç qanday günөөсү жоқ. Ушуга bir salın koşup koysаңыздар degende oydoğum. Rahmat barыңыздарга. Assalamu alaikum Kırgız elim. Ne deyiz abi? Bizden şu ata babalarımızın söylediği şu komprovatın ortunda jatat. Şunu Kırgızlık olup gelgen Kırgızlığı buluversin. Ekinçiden buna şu elim jerim degen azamatlarga boştonduk. Ошол эле талап кылабыз, суранбайбыз, талап кылыш керек, все бүттү. Рахмат чоң. Hormatly tuğanlar, Куршапта ağalar atalar çıkıp şu kempirawat berilбесин, жана kempirawat boyunca кармалган kempirawat коргоо комитетинин мүчөлөрү boşotulsun деген талап менен бир нече жай тургундар чыгып түз эфирге коюп берилчү деген сураныч менен чакырышкандан келип сиздерге чагылдырып аткан учурубуз. Азыр кайрылууларды бир четтен айтып аткан, сиздерге дагы энелерден кайрылуу жасайбыз деп Эже келген экен, эженин сөзүн калып келебиз. Саламатсыңар, ушу жерге келген элдер, биз компроватты бербейбиз. Ушул 26 адам неме ушул үчүн камалып турушуларга боштондук. Дагы бар кимдерде бар сөз? Эже, келин. Биз ушул аябай коз, бештей болгон жерибиз компроват боюнча өткөндө энелер комун түзгөнбүз. Biz daima kanikuldarda baldarыбызды, неберелерди ээрчитип алып, ошол жерде эс алабыз. Канчалаган мындай 15-20 килограмм болгон сом балыктарын жеп чоңойгонбуз. Ошол компроваттын кетишине биз жаныбыз күйүп, ичибиз ачып, энелер комун түзгөнбүз. Комитеттин коргоо боюнча. Энелерди коргоо боюнча ушул компроватты коргоо боюнча энелер комитетин түзгөнбүз да өткөндө. Эми бүткүл ушу жети дуанды чакырам. Кайдыгер карабаган адамдар барыңыздар ушу азыр биз компроватты сактап калуу боюнча кол топтоону баштадык. Ошол барыңыздар кошулуңуздар бизге. Бүт элим жерим деген азаматтар, кайдыгер карабагандар барыңыздар чакырып кетем. Барбы дагы сөз кошуучу, сөз сүйлөөчү эжелер? Эже. Кимдер бар эжелерден? Сөз айтуучу талаптар, келиңиз. Assalamu alaikum Kırgız elim. Biz bu жерде келип чогулгандар мына бардыгыбыз ушул эки маселе менен чогулдук. Биринчи маселе ушул компроват суу сактагычы Өзбекстанга кетпесин.
Себеби бул 3 дарыянын кошулган жери. Bunday жерди дүйнө жүзүндө деле табыш кыйын. Бул кыргыз жеринин эң баалуу жери. Бул өтө эгер Өзбекстанга өтсө натура чечим болот деп ойлойбуз. Биз ар бирибиз ушул өзүбүздүн оюбузду, пикирибизди айтышка укугубуз бар, акыбыз бар. Суу өтө чоң байлык. Мына эң акыркы кездерде суу бул алтынга тете болуп калат деген сөздөр жүрүп атат. Ошол себептен ойлонуп иш кылып, ойлонуп чечимге барыш керек. Депутаттар да ошону неме кылып жакшы жагына чечип берет деген ойдобуз. Экинчиден, биздин чогулганыбыз дагы, биздин мына ушул өз оюн эркин айткан азаматтарыбыз, кыздарыбыз камалып, камакта отурат азыр. Өтө тез шашылыш камашып, мына 2 айга камап коюшту. Ал өздөрүнүн оюн гана айтышты, бир нерсени бийликти алабыз же башка деген ойлору жок болчу алардын деле. Биз мына Айтбаев акылды жакшы билебиз кичинелигинен. Ошол чөлкөмдө өскөн бала, бүт ал жердин көйгөйлөрүн жакшы билген бала. Анан кийин аны туура сүйлөгөн үчүн апарып камап койгон. Бул өтө натура чечим деп, адилетсиздик деп ойлойбуз. Ошон үчүн боштондук. Ошол акыл Айтбаевке эмес, бүт ошо жердеги камалган жаштарга, камалган активисттерге боштондук. Боштондук деген талап менен келишүүдө. Кептерин айтышууда, урматтуу туугандар. Анда талаптарыңыздарды жалпылап бир айтып койсоңуздар, биз бул жактан сиздер эл күткөн ол жакта жазып атат. Кайсыл айыл дейт? Куршап айыл аймагы. Кемпирабад боюнча камалгандарга боштондук. Кемпирабад боюнча камалгандарга Кемпирабад боюнча камалгандарга Кемпирабад боюнча камалгандарга Кемпирабад 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 Акыл Казаковичке Акыл Казаковичке Акыл Казаковичке Акыл Казаковичке Активисттерге Мына ушундай талаптар менен урматтуу туугандар, Куршап айыл аймагынын эли келишкен. Сүйлөөчүлөр барбы дагы каалоочулар? Эне сүйлөйсүзбү? Келиңизчи. Урматтуу Кыргызстандын эл журту, бизден ушул кичинекей Кемпирабад суу сактагычыбыз тууралуу канча активист балдарыбыз кармалып турат, жатат азыр абакта. Ушуларга боштондук берилсин, Кемпирабад Кыргызстаныбызга калсын. Бул Кемпирабадка агып кирип аткан суу Кыргызстандын бирден бир байлыгы. Байлык Кыргызстандын өзүнүн балдарына, элдерине калсын. Мындан аркы балдарыбыз жашаш керек. Ушул жерлер ошол балдарыбыз үчүн, балдарыбыздын келечеги үчүн аталган жерлер, Алла Таалам берген жер. Муну Өзбекстанга сатып ийгенге эч кимдин укугу жок. Жерибизди кайтарып берсин. Ошого кол коюшпасын биздин эл шайлаган депутаттар. Элдин мүдөөсүн аткарып, кайра ушул элибизге, журтубузга койсун. Кемпирабад суу сактагычын суусун колдонсо колдонсун мунаса менен. Анан жерин беришке мүмкүн эмес. Ошол үчүн камалып жаткан балдарыбызга боштондук берилсин. Мындан ары кысым болбосун окшогон активист балдарыбызга. Ушуну эл каалайт. Ким бар? Айтбаев Акылбекке боштондук, тынчтык койсун, эсен аман чыгып калсын балам. Кемпирабад элибизге калсын. Урматтуу түз эфирде Facebook көрүүчүлөр, сиздерге маалымат иретинде
3 талап менен келишиптир. Биринчи талап кемпир-абад берилбесин, экинчи талап кемпир-абад боюнча камалгандар, күнөөсүз камакта жаткандар бошотулсун. Жана ушул эки талапты ишке ашырууда бүткүл Кыргызстандын элин кемпир-абадты коргоо боюнча түзүлгөн Энелер комитети кол топтоого чакырууда. Ошого жардам бериңиздер дейт. Ушуну дагы баса белгилеп кош айтып койчу деген апалардын суранычын сиздерге жеткирүүдөмүн. Кемпир-абадты коргоо боюнча түзүлгөн Энелер комитети бүгүндөн баштап кол топтоого киришти. Жана ал кол топтоо боюнча бланктарды монтип чыгарып келиптир, бири-биринин колдоруна таркатышты. Жана аны кол топтоого жардам беребиз деген Кыргызстандагы активисттерге дагы жөнөтүп беребиз электрондук вариантын дешүүдө. Анда эмес, урматтуу туугандар, бүгүнкү ушул жергиликтүү элдин талаптары жогоруда сиздер уктуңуздар. Акыркы ушул талаптарын дагы бир жолу менен бүгүнкү тынчтык митингди аяктайбыз. Кемпир-абад! 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 Активисттерге! 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 Акыл Казаковичке! Акыл Казаковичке! Акыл Казаковичке! Кемпир-абад! 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 Мына ушундай туугандар, ушундай талап менен булар өздөрүнүн бийликке мыйзамдуу талаптарын жөнөтүп аткан учур. Максималдуу бөлүшөбүз. Кыргыз эл жерине кызыкчылыгына туура келген чечимди күтөбүз. Рахмат чоң.